Бакирдулаш, кечип коесуз, экинчи жолу бул жерде жазылып атам. Мыйзам долбоору боюнча эмес да. Каржы полиция боюнча көп эле мындай арыздар түшөт да. Сиз эң негизгиси приоритет контрабанда менен күрөшүү жана салыктан качуу ошолуну койбойсузбу? Майда чудага киришпей, Акылбек Үсүнбекович туура эле айтты. Мындай бир компанияда бири менен макулдашуу мындай проблемалар чыгып калса, силер аларга киришип, зачем аны кыласыз? Алар барып соттошсун бири менен. А сиз салыктан качуу, контрабанда менен күрөшпөйсүзбү? Бул өтө чоң проблема. Мына ошол эле ГСМ боюнча көрүп атасыз. Бүт баары билишет, ачылыкка каршы жыйынтык аз болуп атат да. Дастан Талабович, бизде биринчи негизги багыт бул салык, сиз айткандай. Контрабанда, товарды чек арадан келип аткан товарлар боюнча 12% НДС боюнча эле негизги багытыбыз ошол. Бирок элдер, граждандар бизге арыз менен кайрылганда биз аны мыйзам чегинде карашка туура келет. Мен bir компания мисал катары келтирип кетсем, Dili Group деген компания бар да. Кандай? Dili Group. Бажы жактан ставкаларды бүт баарын төлөшкөн, салык жактан карасак өтө аз болуп калды да. Подоходный налог төлөбөй, соцфонд төлөбөй жүрүшөт да. Бутта эч ким бул ошол компанияда иштебей эле жүргөндөй болуп атат да. А бирок поставкалар миллиард сомго ашык практически болот да. Бул компания. Кайсы компания дедиңиз, кайта койсуңуз? Мен анан айтып коем сизге. Мен жазгам, сизге арызды жазгам. Жыйынтык бул дагы эле жок да. Рахмат.